Устаз, бул салыштырмалуу түшүнүк туурабы же туура эмеспи айтып берип коесузбу? Мисалы, азыркы күндө бир нече университеттерде бир эле илимий эмгекти түрлүү түркүн жол менен түшүндүрүп берет. Айрымдары практикалык жол менен баштаса, айрымдары теориялык жол менен айтышат. Ошондой эле төрт мазхабтагы кээ бир маселеге жетиш үчүн ошо түрлүү түркүн жолдорду ыкмаларды, илимий эмгектерди жасашат, бирок максаты бир десек, ушул салыштырмалуу түшүндүрмө туурабы же туура эмеспи? Эми бул салыштырманын кээ бир жери туура, кээ бир жери туура эмес болуп калат. Мисалы, баягы динди түшүндүрүүдө ар кимдин түшүндүрүүсү, окутуу ыкмасы, маалыматты жеткирүүсү ар кандай болот. Кээ биреси жеңил жеткирет, кээ биреси жеткире албайт, кээ биреси мисалдарды жакшы түшүндүрөт түшүндүрөт деп ушундай мааниде айтып аткан болсо, албетте туура. Аллах субхана таала ар бир адамга, даватчыга, бир алымга ар кандай мүмкүнчүлүк, укуктарды берген да. Анан кээ бир адамдар ушундай бир нерсени түшүндүргөндө тез түшүндүрүп коет. Башка бирөөлөр кабыл алганда тез кабыл алышат. Бул нерседе эч бир проблема деле жок. Болгону ошол адам баласы динди түшүндүргөндө ошо диндин эрежесинен, рамкасынан чыкпаш керек. Мисалы, дин кандай жетиш керек, кандай түшүнүк менен түшүнүш керек деген рамкадан чыкпай, анан ошондон кийин ошол эрежени карманып алып динди жеткире берсе эч бир тыюу салынбайт. Диндеги эң негизги нерсе эмне? Ошо чыкпай турган рамка бул ошо динди жеткирип аткан адам, мейли төрт мазхабта болобу же башка алымдар болобу, ошо айтып аткан илиминде, берип аткан фатвасында Куранга каршы келбеш керек, алардын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө каршы келбеш керек. Кайсы убакта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн таба алган болсо, ошондон чыкпаш керек. Ошо Куран сүннөттү мурунку салафтар, сахаба, табииндер кандай түшүнгөн болсо, ошондой түшүндүрүп жеткириш керек. Мына ушул рамканы жалпы эреже кылып алыш керек. Анан ошонун негизинде кетиш керек. Эгерде ал Куран сүннөткө көңүл урбай, мурунку сахаба, табииндердин түшүндүгүнө көңүл урбай эле өзүнүн каалагандай чечмелей берген болсо, аны биз туура эмес деп айтабыз. Ал мейли шумдук түшүндүргөн, чечен, кыйын адам болсо да антип айтабыз. Сенин түшүндүрүүң башка нерсе, бирок да могу эрежелерден чыкпай түшүндүрүшүң керек. Анткени Аллах субхана таала ушуга буйруду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына Айша энемиз хадисинде ачык айтып атпайбы? Ушу биздин динибизге ошо динде жок нерсени ким киргизген болсо, ал кайтарылат деп атат. Ким болбосун. Ошондуктан динди жеткиргенде да динди бурмалабастан өзүңдүн түшүнүгүңдү аралаштырып, ошо түшүнүгүң менен мурунку сахаба, табииндердин түшүнүгүнө каршы келбестен, динге жаңылык киргизбестен туура түшүндүр деп гана талап кылабыз. Анан ошол эрежеден чыкпай, өзүнүн жана Аллах таала берген мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, жакшы жеткирип, жакшы мисалдап берип, жакшы түшүндүрүп, жакшы дават кылган болсо, бул албетте жакшы иш, аны биз кабыл алабыз. Валлаху алам.